Yaxşı жетістіктер бар, көрсөтүштөр бар. Бирок тиги каршы ошол убакта областын ичинде кээ бир райондордо көрсөтүш алдар төмөн. Өнөр жай тармагы боюнча жана айтып кетти. Кабир сөз айтканда үч түрдөн айтып өтүп, мына Алабука району, Базар Коргон району боюнча ошол 17 жылга салыштырмалуу төмөндөмөктөрдөн 9% айтпай коюу, 57%. Тоғыстыру району өз ошол өнөр жай тармагына кармалып турган район болуп эсептелет да. Айында малдар деп турат. Ошон үчүн бул жерде да абдан маселе чоң да. Мунун баардыгы бизди мына мен билем, аким эми азыр сурай турган болсо, мен мындай маселе болду, ошондон кийин келип иштеп баштадым деп айтат да. Мына майлардан баштап иштеди акимдер, айында турат аким арбы. Тоғыстыру. Майдан иштедиңерби? Майдан баштап иштеди. Ошол жерде тынчтык болгондуктан бизде көрсөткүчтөр мындай төмөндөп кеткени байкалып турат, 57%. Эми бул цифра башка. Ар кандай шарттарда бул көз каранды болушу мүмкүн да. Бирок элибиз реалдуу түрдө өсүштү өнүгүүнү сезиш керек да. Цифра менен нар нерсени бере берсек болот. Андай мына кайсы бир мамлекеттик органдардын салган үйлөрдүн эсебин биз бир жыл көрсөткүч өсүп, экинчи жылы андай иштер жок болуп түшүп калгандыгы мен дагы бир жолу айтылып коеюн, жергиликтүү бийликтин ишинин жакшы эместиги. Башка мамлекеттик органдардан көз каранды болбошуңуздар керек. Өзүңүздөрдүн планыңыздар менен өзүңүздөр иш алып барып, сиздердин жыйынтык бере тургандарыңызды болуш керек да. Айрыкча өткөн жылы сиздердин облусуңуздарда чет элдик инвесторлордон сынган жабырсыз окуялар болду. Баарыңыздар жакшы билесиздер, жана да айтып өттүм. Ошол эле Ислам Эрдидеги, Терек сайдагы, Акмалдагы 3 тең мындай чоң окуя ошол биздин сиздердин облусуңуздарда болуп өттү. Бул эми жакшы эмес факт да, көрүнүш. Мен ойлойм, мындан кийин ушундан сабак алып, мындай иштерге жол бербөөгө аракет кылышыбыз керек. Мындай фактылардын эмнеден келип чыгып атканын баарыбыз жакшы билебиз. Негизги маселе биз туура түшүндүрүү иштерин тартиптүү, алгылыктуу жолго кое албай атканыбыз болуп атат да. Ошон үчүн элдин арасында сөз түрдө ушуга мындай түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү мен сиздерден суранам. Тең байлыктарды баарыбыз жакшы билебиз, бул мамлекеттик менчик болуп эсептелинген. Анан бир айылдын эли, айыл өкмөттүн эли эле ушул биздики деп эйлеп алганга эч кимдин акысы жок. Бүгүнкү күндөгү мамлекеттеги шартка байланыштуу биз ошондой маселелерге жол бергенге мажбур болуп турабыз. Мамлекет, өкмөт кандай иштете турган болсо, кем байлык ошондой иштетиш керек. Талаптар бар сөзсүз түрдө. Эл айтып аткан талапты эгер биз өзүбүз туура койсок, анда эл ошондой болуп чыкпайт болчу. Ошол экология боюнча, ошол эле башка ошол элдин шарты боюнча ошолордун баардыгын биз өзүбүз колго алып, мен айтып аткан түшүндүрүү иштерин жүргүзүү деген маселе ошолорго байланыштуу да.